Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен мына ушундай алтын өңдүү медовик тортун жасайбыз. Камыры үчүн бал, сливочный май, шекер, сода, жумуртка жана un керектелет. Ал эми кремине сливочный май, сгущенка жана сметана керектелет. Биринчи балыбызды мынтип кайнатып алабыз. Анын үстүнө шекерди салып, жакшылап аралаштырабыз. Шекер дагы эрип, кайнап башташ керек. Эми ага бир чай кашык соданы салып, аны да жакшылап аралаштырабыз. Бул учурда реакция жүрүп, массабыз мынтип көп чыгат. Ал мынтип өңүн өзгөртүп баштайт. Өзүбүзгө керектүү өңгө келгенге чейин отто кармап, андан кийин түшүрүп, да жакшылап аралаштырабыз. Аралаштырганды токтотпой туруп, ысык убагында сливочный майыбызды салып эритип алабыз. Массабыз муздагандан кийин гана жумурткаларды үстүнө чагып алабыз. Аларды дагы бир түрдүү масса болгонго чейин аралаштырабыз. Эми мынтип унду аз-аздан салып, тестобузду баштайбыз. Биринчи мына ушинтип кашык менен аралаштырып алабыз, коюу масса болгонго чейин. Андан кийин ковриктин үстүнө унду сээп, тестону коюп, колдо камыр жууруп баштайбыз. Камырыбыз өтө катуу да, жумшак да болбош керек. Мына ушундай жумшактыкта болушу керек. Эми аны целлофанга салып, 2 саатка холодильникке коебуз. Мына 2 саат өттү. Аны алып өзүбүз каалаган бөлүккө бөлүп алсак болот. Мен чоң торт жасаганым үчүн 6 бөлүккө бөлдүм. Сиздер кичине бирок бийик торт жасайм десеңиздер, 8-9 бөлүккө бөлүп алсаңыздар болот. Ар бир камырды мынтип жайып алабыз. Духовканын үстүнө пергамент бумаганы салып бышырдым мен. Эгер андай бумага жок болсо, жакшылап ундап алышыңыздар керек болот, жабышып калбаш үчүн. Биринчи колубуз менен тегиздеп алабыз. Вилка менен сайып чыгып, 180 градуста 7-8 минутта бышырабыз. Мына бышып даяр болду. Ушул ысык убагында камыр жумшак болот. Четин тегиздеп кесип алып, андан соң сеткага коюп муздатып алыңыздар. Мен ошону унуткан экем. Ал муздагандан кийин катуу болуп, тегиз кескенге мүмкүн болбой калат. Мына ушинтип ар бир коржду бышырып, муздатып алабыз, четин кесип. Мынакей кесиндилерин блендердин жардамында майдалап алабыз. Блендер жок болсо, целлофанга салып, колдо майдаласаңыздар болот, жанчып. Эми кремин жасайбыз. Жумшак сливочный майды миксер менен аралаштырып алабыз. Анын үстүнө сгущенкабызды куябыз. Бир түрдүү масса болгонго чейин аралаштырабыз. Эми ага сметананы салып, аны дагы бир түрдүү масса болгонго чейин жакшылап аралаштырабыз. Крем мына ушундай суюктукта болот. Эми
ар бир коржго болжолдоп алып, ошол жараша куюп чыгабыз. Мынтип сүртөбүз. Бардык жагына тегиз кылып сүртөбүз. Бул экинчи корж. Мына ушинтип ар бир коржго сүртүп чыгабыз. Мынтип четтерине дагы жакшылап сүртөбүз. Бир да жери калбашы керек. Эми жанагы майдаланган кесиндини лопатка менен мынтип торттун четине биринчи сүртүп алабыз. Жабыштырып алабыз. Айлантап ушинтип четине жабыштырып, андан соң бетине себип чыгабыз. Даяр болгон тортубузду 8 саатка холодильникке коюп, андан кийин гана кесип жегенге мүмкүн болот. Жумшап, аябай татуу торт болуп калат. Тортубуз даяр болду. Сиздер да жасап көрүңүздөр. Видео жаккан болсо лайк басыңыз. Биздин каналга катталыңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыз.